Бала жыты бейиш жытындай. Наристе жыты кандай сонун. Чөккөн көңүлдү көтөрүп, ачкан курсакты тойгузат. Наристе жытындай жыты эч бир парфюмер жасай албайт. Анткени ал жаратуучу тараптан берилген жыт. Наристе жытын эңсебеген адам болбойт. Айрыкча мусулмандар, алардын ичинен кыргыздар бала жытынын баркын жакшы билишет. Балаңдын жашы 2-3кө келип калганда эле наристе жытын сагына баштайсың. Дагы балалуу болосуң, ал да чоңоет. Наристе жытын дагы сагынасың. Ошентип чоң эне, чоң ата болгондо да бала жыты баары бир өзүнө тартып турат. Балаңа караганда неберең ысык болот экен деген сөздү далай угуп жүрөбүз. Элибизде көп балалуу болуу сыймык болуп келген. Жаңыдан баш кошуп, түтүн булаткан жаштарга улуулар алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын деп бата беришкен. Баласыз эркекти какпаш, баласыз аялды согончогу канабаган дешип, кайсы бир деңгээлде кемсинтип жек көрүшкөн. Кандайдыр бир себеп менен бала төрөй албагандарга бала жытына зар болду го байкуш деп бууратышат. Балалуу болуунун пайдасы өтө көп. Бала атага орун басар. Ал атанын атын өчүрбөйт. Ата-эне картайганда аларды багат, тукум улап урпакты сактайт. Ананда көпчүлүк байкабаган бир сыр бар. Балага болгон кусалык, ата-эненин бейишке болгон кусалык, үмүтү канчалык даражада экендигин билдирип турат. Анткени баланын жыты бейиштин жытындай. Хадисте баланын жыты бейиш жытынын бир бөлүгү деп айтылган. Бала жытын эңсеп сагынган адам бейиш жытында эңсеп үмүт кылат. Ал эми бейишти эңсебеген адамдар бала жытына да маани беришпейт. Мисалы, капыр, динсиз коомдордо бир, ашып барса 2 балалуу болуу менен чектелишет. Алар көп балалуу болуу жашоону бузат деп эсептешет. Балалуу болуу алардын жакшы каалоосуна тоскоол болот. Алар мына ушул дүйнөдө каалагандай жашап өтүүнү самашат. Анткени аларда бейиш түшүнүгү жок. Хадисте капырлардын бейиши бул дүйнөдө деп айтылган. Алар бул дүйнөдөгү бейишти гана самагандыктан чыныгы бейиштен келген бала жытына анча маани беришпейт. Ал эми биз мусулмандар бала жытын сагынгандай бейиш жытын сагынабыз. Алла кааласа бала жытына кумар кандыргандай бейиш жытына да канабыз. Бул эки жытты Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Мындан сырткарыда бала ата-эненин бейишке кирүүсүнө себеп болуучу көп учурлар бар. Биринчи, балакат жашына жетпестен кайтыш болуп калган балдар хадисте кимдин баласы балагатка жетпестен өтүп кетсе, кыяматта ал ата-энесине колдоо көрсөтөт деп айтылган. Дагы бир хадисте боору менен тең болгон перзентинен айрылган адам Алланын тагдырына ыраазы болуп, сабыр кылса, ага бейиште бир үй курулат деп айтылган. Экинчи, тарбиялуу кыздар. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким 3 кызды жакшы тарбиялап турмушка чыгарса, ал бейишке кирет деп айткан. Бир адам 2 эле кызды тарбиялап узатсачы деп сурайт. Ал да бейишке кирет деп жооп берет. Дагы бир адам эгер 1 эле кызды тарбиялап узатсачы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал да бейишке кирет деп жооп берет. Үчүнчү, Куран жаттап амал кылган балдар. Хадисте Куран жаттап, анын адалын адал, арамын арам деп амал кылган баланын ата-энесине кыяматта таажы кийгизилет. Анын нуру күндүн нурунан да жарык деп айтылган. Төртүнчү, ата-энесине дуа кылган ыймандуу балдар. Хадисте адам өлгөн соң бардык амалдары токтоп калат. Бирок 3 иштин сообу ага жетип турат. Биринчи, жакшылык иштердин сообу, суу чыгарган, көпүрө салган, мечит курган жана башка ушул сыяктуулар. Экинчи, үйрөткөн илиминин сообу. Үчүнчү, ыймандуу баласынын дуасы деп айтылган. Бул маалымат Кызык китебинен алынды.